Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2024-жылы шыққан Мункар аттуу тасманы көрөбүз. Дин үйрөнүү мектебинде окуп жаткан кыз тең туштарынын аргандай кордуктарды көрүп, бул нерсеге чыдай албай каза болуп, ал өлгөндөн кийин арбага келип окуучулардан өч ала баштайт. Ассаламу Кытайлардын тарых басылмаларын изилдесе, кыргыздардын тарыхы дээрлик 5000 жыл мурда башталат экен. Бул аралыкта элибиз башынан эмнени гана өткөрбөй, бирок ата бабабыз бардыгын ачыда урпактарыбызга топурак алтын жерибизди калтыралы деп, кичинекей болсо дагы бизге бейиштин төрүндөй жерди калтырып кетти. Бирок кайрадан эле эгемендүүлүк алгандан кийин ажоолорубуз мыктылап иштебей элибиз мигрантка айланып, көпчүлүгүбүз Россияга барып эмгектенүүгө туура келе баштайт. Кубанычтуусу азыркы учурда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, жаңы жумуш орундар пайда болуп, жакын арада мигрант туугандарыбыздын бардыгы кайтып келет деген үмүттөбүз. Эгер сиз дагы ошол күндү күтүп убактылуу Москва жергесинде иштеп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жазып алып, коңгуроо кылып документ маселелериңизди чечип алсаңыз болот. Ар-Рахим аттуу кыздар окуган медреселердин бири. Окуучулар эртең мененки багымдат намазына турушу, имам эртең мененки багымдат намазынын мааниси канчалык чоң экендигин айтып, Аллахты улуктап жаткан кезде кыздардын арасынан бирөөсүнүн уйкусу ачылбай жаткандыгын көрөбүз. Бул кыздын аты Хирлина болчу. Ал кыздын кайра-кайра көзү жумулуп уйкусу келип, имам сөзүн аяктагандан кийин мугалимдердин бири туруп, китебиңерди растагыла, азыр эми Куран окуйбуз деп айтат. Анда жанагы уйкусу келип жаткан Хирлина мен китебимди алып келейин деп жатаканасына жөнөп, китебин кармаган бойдон керебетине олтуруп эле уктап калат. Медреседин тартиби боюнча класстагы бир окуучунун айыбы үчүн бардыгы жооп беришмек. Ошондуктан Хирлина уктап калгандыгы үчүн мугалими анын классын жазалоону чечип, айлана чөйрөнүн бардыгын жууп тазалагыла деп буйругун берет. Бул убакта Хирлинанын медресеге келгенине 2 ай толгон болчу. Анда классташтары аны жаман көрүп, бул кыз келгичеңде биздин класс эң мыкты болчу. Эми болсо бул кыз келип эле биз айыпка жыгылып жатабыз. Мен бул нерсеге чыдай албаймын деп кыздардын арасында Руби деген кыз сөздү баштап, Хирлинанын жанына келип аны дароо эле тилдей баштайт. Анда Рубиге кыздардын көпчүлүгү кошулуп, Хирлинаны алар дагы жаман көрүшүп, жалгыз гана Ранум деген кыз каарманыбызды жалгыз таштай албай анын тарабында болуп анын сөзүн сүйлөп жаткан. Анда башкалары кеткенден кийин Хирлина Ранумга ыраазычылыгын билдирип, мен үйдө жүргөндө ата-энем аябай эрке чоңойтуптур. Ошондуктан мындай катаал тартипке көнгөн эмес элем. Эгер сен дагы мага жиниң келсе түшүнөмүн. Кандай болбосун сага ыраазымын деп ошол күнү түшкө маалда окуучулардын ата-энелери келип кыздарына жолугушуп, апасын көргөн Хирлина дароо эле даттана баштагандыгын көрөбүз. Ал апасынан мен бул жактан кетейинчи деп суранып, аябай эле сыгылгандыгын айтып, анан дагы Ранумдан башка курбу кыз таба албагандыгын айтып берет. Бирок апасы болбой эле биз сенин келечегиң үчүн ойлонуп жатабыз. Бир аз сабыр кылып койсоң бардыгы өтүп кетет деп Хирлинаны сооротуп коет. Бул убакта ата-энесине жолуккан Рубини атасы аябай урушуп жаткан. Анткени ал кызынын эч кандай жазалоого кабылбай жакшы окуусун милдет кылган болчу. Ошондуктан буга чейинки жазасын угуп урушуп жаткан кезде Руби аябай жини келип жаман көзү менен Хирлинаны карайт. Биз мындан соң каарманыбыздын атасы менен апасы сүйлөшүп жаткан жеринен Хирлинаны эмне үчүн медресеге бергендигин түшүнөбүз. Көрсө Хирлина Куранды үйрөнүүгө көп маани бербей аябай шоктук кылып, ата-энесине эркелеп алардын айтканын жасабай койгондугу үчүн медреседе тарбия алсын деп беришиптир. Бирок алардын ойлогон ою ишке ашпай, медреседе такыр эле тескерисинче окуялар башталат. Кечинде Руби курбу кыздар менен каарманыбыздын бөлмөсүнө келип, ага дароо эле сайыла баштап, сенин айыңдан мен ата-энеме дагы жаман көрүндүм, сен теги каяктан келген бала эсиң, мен сени азыр тарбиялап койбосом болбойт деп курбу кыздарынын жардамы менен анын чачын жулмалап, түртүп жиберген кезде каарманыбыздын колу ысык үтүккө тийип күйүп дагы калат. Бирок кыздар бул нерсеге деле маани бербей, кыйноосун токтотпой, ага ар кандай зулумдуктарды көрсөтүшүп, күйгөн колун муздак сууга салып жада калса, Руби анын үстүнө суу дагы төгүп жиберет. Антип эле тим болбостон каарманыбыз Рубини сөз менен дагы кемсиндеп, сенин колуңдан эчтеке келбейт деп айтып, кана кыйын болсоң мени менен мушташчы десе, Хирлина убакыттан пайдаланып алардан бошонуп эле качып жөнөйт. Анда кыздар анын артынан кубалап жөнөсө, Хирлина жолго жетип чыгылып түшүп, келе жаткан унаа каарманыбызды байкабай сүзүп дагы кетет. Окуядан кийин каарманыбыз ооруканага түшүп калып, ал жерге ата-энеси шашылып келишип, эң биринчи эле кызынын колундагы күйүктү көрүп, атасы ошол жерде ызы чууну баштайт. Анткени ал жерге медресенин мугалимдери жана имам дагы келген болчу. Атасы кыйкырынып, менин кызымдын колу күйүп калыптыр го. Бул жаракаты унаа сүзгөндөн болбоптур. Анан дагы түнү ал эмнеге жатаканасында эмес, башка жакта жүрдү. Мен силерге кызымды оңолсун деп берсем, силер эмне кылып жатасыңар? Бул жерден көзүмө көрүнбөй кеткилечи деп ооруканадан мугалимдердин бардыгын кетирип жиберет. Бул убакта медреседе кадимкидей эле окуу уланып жаткан. Анда кыздар сүйлөшүп ооруканага барып Хирлинаны көрүп келели деп кеңешишип, бул убакта биз ооруканада Хирлинанын жүрөгү токтоп калгандыгын көрөбүз. Ошентип бул окуядан кийин бир жума өтүп, мектептеги кыздар кадимкидей эле сабагын улантышып, Ранум жайылган кирлерди алып жаткан кезде Хирлина ал жерде пайда болот. Аллах всемогущий.
Анда Ранум каарманыбызды көргөнүнө кубанып, мен сени сагындым го деп дароо аны кучактап, бул убакта Херлинанын келгенин ага кыйноо көрсөткөн кыздар дагы көрүп турушкан. Анда медресенин мугалимдери сүйлөшүп, бизге Херлина аман эсен кайтып келди. Биз эми андан ошол түнү эмне болгондугун сурайлы, балким башка окуучулар ага зыян жеткиргендир. Маселени чечишибиз керек десе, эжекелердин бири биз бул нерсени жөн эле калтырып койсок болот. Менимче окуучулардын арасында эч кандай зордук зомбулук жок болсо керек. Анан дагы бул маселени созуп жибере турган болсок, медресебиздин кадыр баркы кетет. Ушул бойдон эле калтырып коелу деп мугалимдердин бардыгын көндүрүп коет. Ошентип каарманыбыз кайрадан эле медреседе өзүнүн окуусун улантып, кадимкидей эле сабактарга катышып, катарда отуруп, бирок көз карашы мурдагыдан такыр эле өзгөрүп калгандыгын байкайбыз. Анткени ал жерге эжеке келе жаткан кезде каарманыбыз аны көзү менен теше карап, ошол маалда Херлина мугалимдин жанында пайда болгондой болот. Ассаламу алейкум, Уми. Ал эле эмес, каарманыбыз ага зулумду көрсөткөн кыздардан дагы такыр көзүн албай, Ранум анын жанына келип олтуруп калса, ар бир күнөө жазасыз калбаш керек деген сөзүн айтат. Ошентип кечкурун баардыгы уктагандан кийин эки окуучу кыз күзөттө жүрүшкөн. Алардын милдети түнү окуу жайдын короосун текшерип туруш болчу. Анда кыздардын бири батыраак бүтөлүүдө экөө эки жакка чачылышып, биринчиси ажаткананы текшере баштап, эшиктерин ачып жатса, бир эшик өзүнчө эле тарс этип жабылып калат. Анда кыз чочуп кетип эле ал жактан чуркап чыгып, экинчи шеригинин артта карап тургандыгын көрөт. Ал шеригинин атын айтып чакырса деле, ал такыр эле карабай жанына барганга туура келип, анын далынан кармап чакырса, жанагы кыздын көздөрү капкараңгы болуп, түшүнүксүз нерсеге айланып калыптыр. Бул күзөттө жүргөн эки кыз каарманыбызга зулумду көрсөткөн Руби менен Сити болчу. Көрсө Ситиге жиңирип кетип, Рубинин артынан колоп аны жакалай баштап, Ситинин жүзү өзгөрүп эле Херлинанын жүзүндөй көрүнө баштайт. Бир кезде ызы чууга ойгонуп кеткен устаттардын бири Гани чыга калып эле болуп жаткан окуяны көрүп, Куран аяттарын окуп, Ситиге кирип кеткен жинди чыгаруунун аракетин көрө баштайт. Бир кезде ал жерге эжекелердин бири Эдрида келип устазга жардам берип, Гани сууга дем салып, аны Ситиге чачкан кезде жин анын денесинен чыгып кетет. Ошентип окуя аяктап катуу чочуп калган Руби такыр эле бөлмөсүнөн чыга албай, курбу кызы Сити анын жанына келген сайын эле жүзү Херлинаныкына алмашып кала берет. Пожалуйста, убери ее, это не Сити, это Херлина. Стойте здесь. Ошол окуядан кийин медреседе түшүнүксүз кубулуштар башталып, каарманыбыздын айылына чөрөсүндөгүлөр Херлинаны чындап эле өзүн башкача алып жүргөндүгүн сезе башташат. Ал мурдагыдай болбой, сабакты өз убагында аткарып, Куранды окуганды билбегендигине карабай эле Куранды мыкты окуй баштап, анан дагы баардыгына башкача жылмаюп эле учурашууну адат кылып алат. Арадан убакыт өтүп, Рубинин дагы бир жолу күзөткө туруу мезгили келип, бирок бул жолу ал Сити менен эмес, Ранум менен күзөткө чыгып, Ранумдан суранып, сен жанымда олтуруп турчу, мен куптан намазды окуй эле келем. Дароо эле окуп чыга коеюн деп мечитке барып кыбыланы карап намаз окуусун баштаган. Бул маалда кире бериште олтурган Ранум Херлинанын бир жака бара жаткандыгын көрөт. Ал эчтекени түшүнбөй эле Херлинанын атын айтып, анын артынан жөнөсө, Херлина аны такыр эле карабай, намаз окуп жаткан Рубиден алыстап кеткен кезде Рубинин кулагына сөздөр угула баштайт. Ал эле эмес, кыбыланы карап сажда кылган Руби башын көтөрсө такыр эле тескери карап калыптыр. Бул окуя эки жолу сажда кылса дагы кайталана берип, бир кезде Аллаху акбар деген сөз угулуп, намазын аяктап эки жака салам бере баштаган кезде көзүнө Херлина көрүнөт. Анда Ранум кыйкырыкты угуп дароо эле чуркап келген кезде Руби сажда калган абалда кыймылдабай калыптыр. Бир кезде ал ордунан жыгылып, денеси толугу менен көгөрүп каза болуп калгандыгын көрөбүз. Окуядан кийин медреседе Рубинин денеси жерге берилип, ага жаназа намазы окулуп, катарда турган Херлина болуп жаткан окуяга жылмайып коет. Тажия өткөндөн кийин Ранум Херлинадан, сен түнү кайда болдуң? Мен сени эшиктен көрүп, бирок артыңдан барып таппай калдым го. Деги сени менен эмне болуп жатат десе, Херлина эчтекени билбегендей, мен бөлмөмдөн чыккан жокмун деп айтат. Бул убакта медреседеги мугалимдер кайра-кайра ызы чууга түшүшүп, Рубинин өлүмү жөндөн жөн эмес экендигин айтышып, устаз Гани бул жерде бир нерсе болуп жатат, ошондуктан окуучуларды убактылуу үйүнө кетирип туралы. Маселени чечпесек болбойт десе, эжекелердин бири дагы деле бул нерседен баш тартып, убакыт өзү баардыгын чечип коет деп окуяга көп деле көңүл бурбай коет. Ошентип кеч кирип, кыздар кайрадан эле уктоочу бөлмөлөрүндө уктап жатышкан. Ранум түн бир убакта уйкусунан ойгонуп, кайрадан көзүн жумса дагы такыр эле уктай албай, керебеттин экинчи кабатында жаткан Ранум бир кезде көзүн жумуп ачкан кезде биринчи кабатына түшүп калгандыгын көрөт. Ошол маалда эле керебеттин экинчи кабатына Херлина түшө баштап, жүрөгү түшкөн Ранум арт жакты карап алган кезде Херлина көздөн кайың болот. Арадан бир нече мүнөт өтүп, бөлмөдөгү башка кыздар дагы ойгонуп, Ранумдун ордунда жок экендигин көрүшүп, Сити дароо эле Диланы ойготот дагы, Ранум кайда кетти деп эле анын артынан издеп жөнөшөт. Көрсө, бул убакта Ранум Херлинанын дагы эшикке чыгып бара жаткандыгын көрүп аңдып жөнөптүр. Сити менен Дила болсо биригип алышып, Ранумду издеп бара жатышып, экөө келе жатып
ырдатып эле бир маалда Дила өзү жалгыз калып калгандыгын байкайт. Ошол замат эле анын кулагына ассаламу алейкум деген учурашуулар угула баштап, бир маалда көзүнө Херлина көрүнүп, бирок ал жанына келип калган Ранум экен. Көрсө Ранум Херлинанын артынан аңды бара жатып эле аны таппай калыптыр. Анда Дила биз Сити экөөбүз элек, мен Ситини чогултуп жибердим деп айтса, Ранум мен аны издеп келейин деп айтып, Диланы болсо устат Ганини ойготконуң деп жөнөтөт. Бул убакта жалгыз калган Ситиде дагы коркунучтуу кубулуштар башталган. Херлина түрүсү абалда анын артында дагы пайда болуп, Сити ал жерден качып жөнөп, мечитке барса ал жерде баардыгы жамаат болуп намаз окуп жатышыптыр. Бир маалда эле ал жердегилер намазын бүтүрүп, баардыгы Сити жакты карап, ал жактан чүпүрө учуп келип Ситинин башына жабылып калат. Ошол мезгилде Ранум ал жерге жетип келип, Сити мечитте чындыгында эч ким жок экендигин көрүп, бир заматта кадр алмашып Дила устаттын бөлмөсүнө жетип барган. Бул убакта устат Гани уктап жаткан болчу. Дила аны ойготконго аракет кылып жатса, анын артында Херлина пайда болуп, кайрадан алдын кара устаттын ордунда жок экендигин көрөт. Ошол замат эле эшиктер жабылып, Дила ал жактан чыга албай дагы калып, Херлина ага кол салып ызы чуу башталгандыктан ал жерде мугалимдер дагы ойгонуп кетишкен. Бир кезде Херлинаны дагы буга чейин Робинин абалында мечитте табышып, анын дагы денеси толугу менен көгөрүп каза болуп калган болот. Анда кыздардын баардыгы ал жерге келишип, Ранум Херлинанын алыс эмес жерде жылмайып тургандыгын көрүп, дароо эле устаттарга келип, бул нерсенин баардыгы Херлинанын айынан болуп жатат окшойт. Ал түнү менен уктубай өзүн башкача алып жүрүп атат десе, мугалимдер окуучулардын баардыгы мечитке топтошуп, Херлина ал жерге келбегендиктен устаттар аны издеп жөнөшөт. Бул убакта окуучулардын баардыгы топтолушуп мечитте биргеликте уктап жатышкан. Бир маалда Ранумду Сити ойготуп ажатканага чогуу барып келели деп суранып, Ранум сыртта калса, Сити жалгыз ажатканага кирип кеткен. Бир маалда эле ажатканадан түшүнүксүз үндөр чыга баштап, эки каарманыбыз чочуп кетип эле качып жөнөшүп, Херлина качып бара жаткан эки кыздын дагы эле алдынан чыгат. Бул убакта медреседегилер Херлинанын ата-энесине келгиле деп коңгуроо кылып коюшкан болчу. Бул убакта кыйкырыкты угуп, ал жерге жетип келген мугалимдер Херлинага жин кирип кеткендигин түшүнүшүп, устат Гани андан жинди чыгарууга аракет кылып, Куран аяттарын окуй баштайт. Бирок Херлинага кирген жин Куранды жатка билген күчтүү жиндерден экен. Ошондуктан устат Ганинин ага эч кандай алы жетпей, Херлинада өзгөрүүлөр деле болбой, ал жерге Херлинанын ата-энеси жетип келип, апасы дароо эле кызына бара коюп, аны токтотууга аракет кылып жаткан кезде Херлина апасын дагы өлтүрүп салат. Биз ошондо гана атасы кызын көрүп эстегендигинен окуянын чындыгында кандай болгондугун түшүнө баштайбыз. Көрсө жанагы тасманын башында Херлинаны сүзүп кеткен унаа апасынын унаасы экен. Бирок ал жолдо алаксып кетип, өзүнүн кызын сүзүп алгандыгын деле байкабай, бул нерсени атасы билип калгандан кийин кызы ооруканада каза болуп, кызын кандай болбосун куткаруунун аракетин кылып, аны көз ачыкка көтөрүп барган болот. Анда көз ачык менин айтканымды кылсаңыз кызыңызды тирилтип берем деген убадасын берип, Херлинанын атасына казык менен базган берет. Анда көз ачык өзүнүн иштерин баштап, атасы болсо кызынын башына жанагы казыкты кагып, көз ачык Херлинанын денесине жин киргизип аны тирилтип жиберген экен. Бул убакта эки устат Херлинанын колун кармап, имам андан жинди чыгаруунун аракетин кылып жаткан. Муну көрүп турган атасы казыкты алмайынча жиндин чыкпастыгын түшүнөт дагы чуркап барып эле казыкты башынан сууруп алат. Ошентип окуя аягына чыгып, туура эмес ишке барып койгон Херлинанын атасы кызынан дагы аялынан дагы айрылып, окуядан кийин медресенин имамы болсо окуучуларга жин шайтандар жөнүндө сабактарды өтө баштайт. Арадан убакыт өтүп, дажия дагы бүтүп, Херлинанын атасы үйүндө жалгыз отурган. Бир кезде анын эшиги тыкылдап, каарманыбыз шашып барып эле эшигин ачкан кезде, көз ачык ага казыкты көрсөтүп, мен сага бул казыкты чыгарбагын деп айтпадым беле деп коркутат. Ошол замат эле көз ачыктын келбети Херлинага айланып, тасмабыз дагы бүтүп калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, эртелүү кеч тилибизди зикир менен суулап, жараткандын коргоосунда жүрөлү.